Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. 27 январда Жогорку Кеңештин Мекенчил депутаттык тобунун жыйынында Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Түштүк Корея мамлекетинен алынган насыя үчүн күрөөдө экенин тууралуу маселе кайра көтөрүлдү. Эл өкүлү Ырысбек Атажанов өлкөнүн олуттуу жогорку окуу жайынын мындай кырдаалга кептеген тиешелүү жетекчилерди жоопко тартууну сунуштады. Бул абдан уят иш. Ким күрөөгө коюп насыя алган? Ал насыя кандай багытта иштегени жөнүндө маалымат берилсин. Ошол учурдагы текшерилүү жетекчилер жоопко тартылышы керек, деди. Билим берүү жана илим министрлигинин орун басары Надира Жусупбекова Кыргыз Улуттук университетин күрөөдөн чыгаруу аракети болуп жатканын билдирди. Көп жыл мурун Түштүк Корея мамлекетине ошол эле университет аркылуу Исманкуловдун клиникасына насыя алынат. Насыя жабдыктар үчүн алынат, бирок өз учурунда каражат Корея мамлекетине кайра берилген эмес. Министрлик азыр сотко бердик. Сот аркылуу бардык мыйзамдаштырылып жатабыз, деди ал. Министрлик толук маалыматка кийинчерээк бергенин кошумчалады. 1997 Кыргыз Улуттук университет Бишкектеги көздүн микрохирургиясы клиникасы менен бирге университеттин алдында Интре-госпиталь деген медициналык борбор түзүү тууралуу келишим түзгөн. Белгилүү көз доктор Алмазбек Исманкулов ошол кезде ректордун орун басары дагы болуп турган. 1999 Түштүк Кореядагы Medicine Co Ltd компаниясы менен баасы $8,5 миллион медициналык жабдуу насыяга алынган. Буга байланыштуу 2016 экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы иш козголгон. Кийинчерээк кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде кыскарып калганы белгилүү болгон. Окуу жай күрөөгө чыгаруу үчүн Илим жана Билим берүү министрлиги 2019 андан кийин 2021 Исманкуловду сотко берген. Мекеменин өкүлү Бектур Ибраимов Исманкуловдун карызы $28 миллион чамалаганын билдирген. Көздүн микрохирургиясы клиникасынын түптөөчүсү Исманкулов четтен алынган насыяга байланыштуу дооматтарга такыр үн ката элек. Ош Ноокат Разаков жолунун реконструкциялоо жаз айларында башталат. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 28 январда транспорт жана коммуникациялар министрлиги Тилек Текебаев, Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдинов жана жол тармактагындагы тиешелүү адистер аталган жолдун абалы менен таанышып чыгышкан. Таанышуу учурунда Ош Ноокат Разаков жолунун Ноокат районундагы кооптуу участоктарына реконструкциялоо иштери жаз айылдарына башталары учурда долбоорлоо жумуштары жүрүп жатканы айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин коллегасынын жыйынына катышып, жыйындын жүрүшүндө ведомствонун өткөн жылда ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы ошондой эле 2023 жылга карата милдеттери талкууланды. Министрлер кабинетинин башчысы өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Тышкы иштер министрлигинин эң жогорку рейтингге ээ болгонун белгиледи. Мен өзүмдүн көңүлүмдө экономикалык дипломатия маселелерин алдыга жылдыруудагы министрликтин маанисине жана ролуна Тышкы иштер министрлигин жана Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелери министрлик жана ведомстволор менен өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү. Ошондой эле жеке секторлордун эки тараптуу экономикалык мамилелерин диверсификациялоодо абдан маанилүү. Министрликтин жана ведомстволордун Кытайга ата мекендик экспорттун көлөмүн көбөйтүү тапшырысы турат, деп айткан Акылбек Жапаров. Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасында, Түркия Республикасында жана Өзбекстан Республикасында соода өкүлчүлүктөрүн ачуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Акылбек Жапаров өлкөдөгү сууну экспорттоо иштерин күчөтүү менен потенциалдуу инвесторлорду, өндүрүшчүлөрдү республиканын аймагына тартуу аркылуу өз бренди менен өндүрүш үчүн жана андан ары чет өлкөлөрдөгү жеткирүү зарыл экендигин кошумчалады. Мамлекет үчүн приоритеттүү багыт катары жашыл энергетиканы өнүктүрүү, ири, орто жана чакан гидроэнергетикалык объектилерди куруу болуп саналат. Бул тармакта инвестиция тартуу зарыл. Суу маанилүү ресурс. Бул багытта дагы инвестиция тартуу керек. Биз бүт өлкөдөгү суу чыгарган ири эл аралык компаниялардын франшизасын сатып алууга даярбыз жана алар менен биргелешкен ишкана түзүү, жергиликтүү ишканалардын окутуу жана чет элдик компаниялардын жардамы менен эл аралык рынокко чыгууга жол ачылат, деди ал. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы чет мамлекеттерде мамлекетибиздин кызыкчылыгын алдыга жылдыруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү тынымсыз издөө зарылдыгын белгиледи. Биздин жарандар сиздерден сезилерлик жыйынтыктарды күтүшөт. Сиздер министрлер кабинети өлкөнүн тиешелүү түзүмдөрү жана органдары менен тыгыз иш алып баруу менен биздин жалпы максатыбыз болгон бакубат жашоо жана элибиздин гүлдөп өнүгүүсү үчүн өнүккөн, өзүн камсыздоо үчүн мамлекетти курууга бардык күч аракеттериңизди жумшайсыздар, деп ишенем, деди Акылбек Жапаров. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Улан Жусупов Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын башкы катчысы Кузухио Кагучи менен жолугушту. Кыргыз Республикасы Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, тараптардын жолугушуу 27 январда Лондондо өткөн. Жолугушуунун максаты Кыргызстанда менен Эрөөп ортосунда
арасындагы кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулоо. Атап айтканда, президент Садыр Жапаров жашыл демилгелердин ишке ашыруу үчүн тышкы карыздын алмашуу демилгесин талкуулоо. Анын ичинде климаттын өзгөрүшү жана жашыл экономика чөйрөсүндөгү долбоорлор. Элчи Жусупов учурда Кыргыз Республикасы туруктуу өнүгүү маселелерине эң чоң артыкчылык берип жатканын баса белгилеп, Кыргызстан үчүн климаттын өзгөрүшүнө жана жашыл өнүгүүгө каршы күрөшүү негизги механизм бул анын бай гидропотенциясы болуп санала тургандыгын, анын бүгүнкү күндө 10% гана пайдаланууда. Анткени ал олуттуу инвестицияларны талап кылат. Кыргыз Республикасы ошондой эле күн жана шамал энергия станцияларын курулууда, ошондой эле жашыл экономиканын, атап айтканда, жашыл транспорттун, жашыл айыл чарбанын, жашыл өнөр жайдын жана башка чөйлөрдөгү долбоорлорду ишке ашырууда чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунушталат. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында өрөпкө чакан ГЭСтерди куруу боюнча бир катар инфраструктуралык долбоорлор, анын ичинде жогорку нарын каскадынын курулушу берилди. Башкы катчы Казухига Кагучи өз кезегинде өрөп сунушталган долбоорлордун кароого даяр экенин айтып, өрөп Кыргызстанда жашыл долбоорлорду ишке ашырууга, анын ичинде энергетиканы модернизациялоо, өрөптүн катышуусуна кызыктар экенин белгиледи. Климаттын өзгөрүшүнө каршы глобалдык күрөш үчүн абдан маанилүү болгон сектор жана гидроэнергетикалык долбоорлор. Сүйлөшүүнүн сонунда тараптар бул маселелер боюнча кыргыз кызматташууну улантууну макулдашты. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев жана Сираджидин Мухридинов телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы саясий ведомствосунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тараптар кыргыз-тажик мамилелеринин актуалдуу маселелерин конструктивдүү маанайда талкуулап, 2023 жылга карата эки тараптуу кызматташуунун негизги багыттарын белгилешти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун командасын өзүнө берилген ыйгарым укуктарын чегинде иш алып барууда. Мындай пикирин президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында караганда, социалдык тармактардын министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун негизгиз жана максаттуу каралуу жүрүп жатканын байкалууда. Сын пикирлер эч кандай фактылар менен бекемделбейт. Куру доомат көпчүлүк учурда адамдардын аброюна, сырткы келбетине чейин асылуу менен коштолуп жатканын чоң өкүнүч менен белгилейбиз. Акылбек Жапаров мамлекеттик кызматтардын бардык тепкичтерин ыраттуу басып өтүп, такшалган мамлекетчил жетекчи экенин белгилүү. Күчтүү кризис менеджер катары өлкө жетекчилигине, министрлер кабинетине аргылыктуу сунуштарды иштеп чыгуу бери менен анын аркасында мамлекеттин бюджети, ошого жараша бир катар тармактарда эмгек акылары, социалдык төлөмдөр жогорулатылганына салымы бар экени маалым. Министрлер кабинетинин төрагасы президент Садыр Жапаровдун командасына өзүнө бергиленген ыйгарым укуктарын чегинде иш алып барууда. Мамлекеттик кызматтагылар адекваттуу сын пикирлерди жана сунуштарды кабыл алууга ар дайым даяр. Андыктан социалдык тармактардын колдонуучуларын инсандын турпатына, жекелегине асуулуудан алыс болууга чакырабыз, деди Орунбаев. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.